урматтуу Жээнбек Молдоканович, менин сунушум, сиз ушул министр болгондон тарта экономикалык дипломатияны күчөтсөңүз. Буга чейин билесиз, Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фонду түзүлгөн, Кыргыз-Өзбек фонду түзүлгөн, анан Кыргыз-Орус фонду. Бул жактан келген каражаттарга биздин ири ишкерлер дагы, орто чакан ишкерлер дагы жанагы насыяларды алып, бир топ аймактарыбыз ирденип атат. Ошонун айынан. Ошол эле учурда ушул Кытай менен, араб өлкөлөрү менен дагы азыркыдай ушул өнүктүрүү фонддорун түзсөк болобу? Ошол боюнча иш алып барасызбы? Кытай, араб өлкөлөрү менен. Бул боюнча мен коллегам Руслан Айтбаевич көп иштерди жүргүзгөн. Өткөндө өзү расмий визит менен Кытайга барганда бул жөнүндө сүйлөшүүлөр болгон. Азыр жакын арада өкмөт аралык жолугушуу болот. Ошо именно инвестициялык фонд түзүү боюнча, Кытай боюнча. Азыр ал боюнча биз бардык биздин сунуштарыбызды бергенбиз. Азыр Кытай тарап карап атат. Экинчиден араб тарап боюнча, араб мамлекеттери менен дагы сунуштарды киргизгенбиз. Алар азыр ойлоп атышат. Ойлонуп кандай түрдө. Анткени алар биздин фонддун иштеши жөнүндө мындай толук маалыматтар жок экен да. Биз жакын арада ар бир элчиге Эмиратка, Кувейтке, Катарга бердирдик. Эгер алар менен жакын арада дагы алар менен сүйлөшөбүз, принципе биз бардыгына бул Кыргыз-Орус фондунун иштеши жөнүндө маалыматтарды берип, алардын принциптерин көргөзүп атабыз да. Ошолорду берип, бул ишти дагы улантабыз.